Сиздин оюңуз кандай? Мына сиз партияда эмессиз, мындай талдоочусуз. Бүгүнкү күндө ушул маселени партияны талашып тартышпай эле чечүүгө болобу же бул жерде сөзсүз эми сот органдарына кайрылууга туура келеби? Мындай факторду көрүп туруп аягын эмне менен бүтөт деп ойлоп атасыз? Эми биринчиден мен тактоо киргизип коеюн, бизде дагы саясий партия бар. Биз дагы саясий партия түзгөнбүз. Биздин саясий партиянын аты эл бийлиги, народовластие, демократия. Биздин азыр ал активдүү эмес да саясат. Жок, азыр мына активдүү болот, анткени булардын бүт баары шайлоого барганда биздин олигархтар элге барышат да, биз эл үчүн күйөбүз, эл үчүн бушабыз депчи. Жок дегенде бир ай жүрүшөт да. Бул эми баягы кириш сөз. Менимче ушундай бир бөлүнүп биткен, менимче жана башында да мен өзүм айтып кеттим, баа койдум, өзүмдүн колуман келишинче баамды койдум. Мен мисалы үчүн бул негизинен баягы бир кишинин саясий деңгээлин, саясий авторитетин түшүргөнгө аракет кылган маселе болот да. Анткени мына баягы кыргызда бир жакшы макал бар, дос элек коон үзгөндө кас болдук депчи. Так ошо макал болуп атат да азырчы. Бир убакта дос болуп, анан бүгүн кас болуп атышат. Ошон үчүн менимче эгерде бүт барчадан карап көрсөңүздөр, ошо бул эми мен айтат элем, могу СДПКнын ички чарасы бул ички партиялык иш. Буга биз кийлигишкен хакыбыз жок. А бирок биз эмне үчүн карашыбыз керек? Мындан биз сабак алышыбыз керек да. Партия кандай болуш керек? Кантип түзүлүш керек? Бул сабак алышыбыз керек. Ошон үчүн бул баягы ички партиялык саясий көз караштагы эмес, ички жеке инсандык көз караштагы тааныштардан келип чыккан окуя. Эми макул, сиз талдоочу катары бир прогноз бере аласызбы? Ушул талаш тартыштын аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Ушул талаш тартыштын аягы СДПК партиясы тарайт. Мындай партия келечекте болбойт. Мен ошондо айтам да, анткени барган сан партиянын авторитети түшүп атат. Эгерде ушу менин коллегаларым ушу партияны мындай бир сактап калалы, баары бир кишинин тагдыры эмес. Буларга эгерде бир кишинин эмес, партиянын тагдыры болгондо, тагдыры буларды кызыктырса, анда башкача мамиле кылат болсо керек деп, болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн менимче барган сайын бул СДПК партиясынын авторитети түшүп атат. Анткени буларга плюс эмес, минус кошулуп атат да барган сайын. Мен дагы сөзүмдүн башында айтып кеттим, акыркы 10 жылдан берки СДПК партиясы кылган иш үчүн эмне үчүн жооп бербейт? Анткени илимде конституциялык укуктук жоопкерчилик деген бар. Мына Нурбек мырза Конституциялык палатада өкүл болгон. Ошо жоопкерчилик боюнча саясий партия жооп бериш керек. Саясий курсту туура эмес жүргүзсө, мамлекеттеги органдар партияга таянган, ошолор жооп бериш керек. Эмне үчүн жооп бербейт булар? Эмчи булардын эмне Кыргызстан булардын тиги короосубу, өздөрү атасынан калган. Ошон үчүн жооп бериш керек бугачы. Ошон үчүн чоң маселе турат.